Сооротуучу Кудай. 11 ноябрь. Насаатчы насаат айтканы чыгып, өзү менен кошо аппакай чүпүрөк жана 1 стакан мелт калт куюлган кофе ала чыкты. Чүпүрөктү жайып, үстүнө кофесин этият койду. Анан ал: жашоо кээде бизге катуу соккуларды жиберет деди. Кээде жеңил өтүп кетет деди да, кофе турган столду бир аз кыймылдатып койду. Кофе бир аз чайпалып, бирок төгүлгөн жок. Баары карап отурушту. Бирок, деди насаатчы сөзүн улап, кээде жашоо катуу соккуларды жиберет. Бул сөздөр менен ал столду муштуму менен катуу урганда, кофе чайпалып, төгүлүп, аппакай чүпүрөк булганып калды. Катуу соккулар келгенде, биздин ичибизде эмне бар болсо, ошол чыгат, деди насаатчы. Ошол соккулар биздин ичибизди өзүбүзгө көрсөтүш үчүн жиберилиши мүмкүн. Тереңде жаткандын баары жашоо кыстаган учурда чыгат. Көйгөйлөр болбосо, алар билинбейт. Жашоонун соккуларынын дагы бир максаты бизди күчтүү кылуу. Чындап эле, жашоосунда көп нерсени башынан өткөргөн адамдар кайраттуу, күчтүү болушат. Ошондуктан ыйык жазууда жазылгандай, сүйүктүү бир туугандар, сыналышыңар үчүн жиберилип жаткан оттуу сыноону жат нерсе катары өгөйлөбөгүлө. Жашоонун соккуларын башынан өткөрүп жаткан угармандарыбызга Кудай күч кубат берсин дейбиз.